Tragediya.ru көп балалуу ени 3 баласын балталап бөлөк-бөлөк кылып өлтүргөн. Бишкекте 8 жаштагы кызды унаа сүзүп, ал ооруканага жаткырылды. Бишкекте дарыгерлер фасоль жутуп алган баланы аман алып калышты. Бойлапты эле дейсиз. Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев кол астында иштегендерди тилдеди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте 8 жаштагы кызды унаа сүзүп, ал ооруканага жаткырылды. Маалыматты шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан тастыктады. Маалыматка ылайык, кечээ 15 апрелде Toyota унаасынын 42 жаштагы айдоочусу Кожомбердиев менен Лухишин көчөлөрдүн кесилишинен 2017-жылы туулган кызды сүзүп алган. Факты каттоого алынып, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Ал эми унаа айып короого киргизилген. Көп балалуу эне 3 баласын балта менен кескилеп салган. Трагедия Красноярск аймагындагы Канск шаарында болгон. Жеке менчик үйдөн 4 жаштагы кыз менен 7 айлык жана 9 жаштагы 2 баланын башынан жана денесинин ар кайсыл жерлеринен майдаланган бөлүктөрү менен табылган. 4-чү бала гана аман калган. Ал чоң энеси менен чоң атасынын үйүндө болгон. Булак Кактус кежи. Бишкекте дарыгерлер фасоль жутуп жиберген баланы сактап калышты. Бишкектин четиндеги Грост айылында 2 жаштагы бала фасоль жутуп жиберип, дем алуусу кыйындап, өмүрүнө кооптуу абал жаралган. Бул тууралуу Бишкек шаардык медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынан билдиришти. Маалыматка караганда, окуя 10 апрель күнү кечинде болгон. Ата-энеси жеңил өтүп кетет деп ойлошкон жана жардамга дароо кайрылышкан эмес. Бирок жөтөл күчөп, ышкылдаган дем алуу пайда болгондон кийин гана 11 апрелде дарыгерлерге кайрылышкан. Наристени Бишкек шаардык медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасына алып барышкан. Дарыгерлер шашылыш бронхоскопия жасап, фасолдун калдыктарын бөлүп алып чыгып калышкан. Ден соолугуна коркунуч жаратып турган нерсе толугу менен тазаланган жок, бирок бала азыр туруктуу абалда, атайын көзөмөлдөө жатат. Операцияны торакалдык хирургия бөлүмүнүн башчысы Садыков жана анестезиолог Низамова ийгиликтүү өткөрүштү деп айтылат маалыматта. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен депутат окуучу кыздын жана абактагы 2 жарандын өлүмү боюнча жетекчилер жооп бериши керек. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Элдар Абакиров мектептеги окуучу кыздын жана абактагы 2 жарандын өлүмү боюнча кеп козгоду. Мектепте окуучу кыз, түрмөдө 2 жаран каза болуптур. Бирөөсү 62, экинчиси 35 жашта дешти. Ошол тармактын жетекчилери бар. Алар жоопкерчилик тартыш керек. Адам өмүрү оюнчук эмес. Билим берүү министрлиги психолог жок деген. Эмне каржы бөлүнүп киргизилбейт? Ишин аткарбагандар жоопко тартылышы керек, деди депутат. Булак Серепкежи. 113 жыл мурун Титаник чөккөн. Фактлар. 1912 жылдын 15 апрелинде адамзат тарыхындагы эң белгилүү деңиз кырсыктардын бири Титаник кемесине чөңүп кеткен. Бул окуя дүйнө коомчулугунун эсинде кылымдап сакталат жана коопсуздук, инженерия, адам тагдыры тууралуу көп суроолорду жараткан. Титаник кемеси ошол убактагы эң чоң, эң заманбап жана эң коопсуз деп эсептелген жүргүнчү лайнери болгон. Ал Англиянын Саутгемптон портунан 1912 жылдын 10 апрелинде Нью-Йоркко карай сапарга чыккан. Бул кеменин алгачкы жана акыркы сапары болгон. Бортунда 220дан ашык жүргүнчү экипаж мүчөлөрү бар эле. Алардын арасында бай жана белгилүү адамдардан тартып, жаңы жашоого үмүт тарткан жөнөкөй мигранттар да болгон. Кеме 14 апрелде кечинде айсберг муз тоосун сүзүп, кеменин алдыңкы бөлүгү тешилип, бир нече сааттын ичинде чөгүп кеткен. Натыйжада болжолдуу 1495-1640 адам каза болуп, 712 адам куткарылган. Кырсык сааты 1912 жылдын 14 апрелинде кечки саат 23:40 чамасында, 15 апрелде 2:20
Кеме 2ге бөлүнүп толугу менен сууга чүккөн. Суу температурасы -2 градус болгондуктан көпчүлүк адамдар суулукта тоңуп каза болушкан. Кеменин түзүлүшү жана өзгөчөлүктөрү. Титаник кемеси Британиядагы Harland and Wolff компаниясы тарабынан курулган жана White Star Line компаниясына таандык болгон. Кеме 269 метр узундукта, 28 метр туурасы менен ошол доордун эң ири жүргүнчү лайнери катары саналган. Бойлапты эле дейсиз, Ош шаары шаардагы арыктар үчүн кол алдындагыларды тилдеди. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин кезектеги рейдти Кызылкыштак айылдык аймактык башкармалыгындагы Шамшат Мирзакантов, Бостон, Мирзажанов көчөлөрүндө болду. Шаар башчысы көчө аралап бара жатып, арыкка саркынды сууларды агып жатканына күбө болуп жатат дейсиз. Көчө башчынын иши сынга алынды. Ошондой эле аймактык башкармалыктын жетекчисин Зекип тийиштүү иштерди тез арада алып баруу тапшырмасын койду. Siz bir neyse öyle böyle yaptı. Anaka böyle yaptı deyiz. Buna kırama sasıp gitti. Niye sas tutat bu yerden? Kanalizasyon boğ cidden tutat. Niye cidden tutadın? Murdunuz sezi utağı? Canbayıç. Sezi utağı murdunuz? Cidden utağı? Karavaysın araba. Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgız elim, Kuvançbek kızı kımbat. Oğlum Muhammed şu жол кырсыгына кабылып башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсө көл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кебиздин номерлер Мбанк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.